Сапаттуу медициналык жана фармацевтикалык кызматтарды камсыз кылуу үчүн лицензиялык көзөмөл күчөтүлөт. Контрабандалык жол менен ташылып келинип жүргөн дары-дармектерге мындан ары жол берилбейт. Буга баш ийбей ишин улантам дегендерге катуу чара көрүлөт. Товар жеткирүүчүлөрдүн ишмердүүлүгүнө дагы басым жасалат. Кайсы жерде кандай дары сатылып аткан азыркы учурда эмне келип атканын бизде маалымат бар. Анан ары кайсы жакка барып, канчасы сатылды, канчасы калганын бизде маалымат жок болот. Бул система ошондой маалымат бергенге мүмкүнчүлүк бар, берилет. Мисалы дарыканадан кайсы учурда кимге кандай дары берилгени дагы белгилүү болот. Эми дарыканаларда мурдагыдай башаламан баалар коюлбайт. Дарынын түрүнө жараша бирдиктүү баа бекитилет. Бул боюнча дагы учурда дары каражаттарынын бааларын жөнгө салуунун убактылуу эрежелери иштелип жатат. Анын негизинде келерки жылдын январь айынан тарта дары-дармектердин бардык түрүнө QR код басылат. Ар бир дары сатып алуучу аны алардан мурда уюлдук телефонуна сканерлеп, товар кайсы өлкөдө өндүрүлгөн, мөөнөтү, анын дартка терс таасирлери бар же жок экени тууралуу маалымат ала алат. Дарынын баасы дагы көрүнөт. Мы сейчас опробировали механизм на... Бааларды жөнгө салуу тобуна мамлекет тарабынан кенемтеге алынган 56 дарынын түрү бар. Дагы патенттелбеген 69 дарынын түрү ковид үчүн колдонулат. Мындай чечим пандемия учурунда кабыл алынган. Бул каражаттар биздин рички рынокто дүң же чекене сатууда бирдей баа бекитилген. Бул убактылуу эрежелер ушул жылдын 31 декабрына чейин күчүндө сакталат. Жакынкы убакта дары-дармектерди көзөмөлдөө жана баасын жөнгө салуучу системанын күчөтүлгөн форматы ишке кирет. Айтканда автоматтык көзөмөлдөө тутуму дарылардын баасын көзөмөлдөйт. Препараттарды бекитилген баадан жогору сатууга каршы турат. Баалар бирдиктүү болот. Саламаттык сактоо министрлиги дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды жүгүртүү, медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүктү лицензиялоо жаатындагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштоодо. Долбоордун сунуштамалары бүгүн 11 ноябрда Борбор калаада презентацияланды. Талкууга президенттик администрациянын, мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү, көз карандысыз эксперттер, фармацевттер, эл аралык уюмдар жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Буга чейинки мыйзам менен иштесе болот. Президенттин указы чыккан, бүт бардык мыйзамдарды ушу инвестиция карап чыгыш керек деп, анан күндөн күнгө жаңы өзгөрүүлөр пайда болуп атат. Бул жерде биз талаптагыдай, мен орусчасын айтып берсем, надлежащая фармацевтическая практика деп болот, же талаптагыдай фармацевтика практикалар бар. Биз өзүбүз ошол фарм компаниялардан, производительдерден, дистрибьюторлерден жана аптечный работниктерден баардын ошондой талаптарды биз алардан талап кылабыз. Бирок бизде андай өз мыйзамда өзүбүз регулятор болуп туруп, бизге андай талап жок болгон үчүн мурдагы мыйзамдарда каралган эмес да. Эгер биз тилерден талап кылсак, анда бизде да ошондой талап болушубуз керек. Бизде кандайдыр бир талапка жооп беришибиз керек, кандайдыр бир стандартка жооп беришибиз керек деген ошондой эмелерди киргиздик. Кыргызстанда лицензиялык уруксат берүү системасы жөнүндө мыйзам буга чейин деле болгон. Бирок саламаттык сактоо жаатындагы лицензиялануучу иштин түрлөрү менен дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды жүгүртүүнү туура айырмалоого мүмкүндүк бербей келген. Мыйзамга жана кодекске өзгөртүүлөр кирсе, медициналык жана фармацевтикалык ишти жөнгө салуу процесстерин жакшыртат, лицензиялоо тутумун оптималдаштырат, карама-каршылык менен көзөмөлдүн кайталануусун жоёт. Также обеспечение качества. Биз сапаттуу медициналык жана фармацевтикалык кызматтарды камсыз кылуу үчүн лицензиялык көзөмөлдү күчөтүшүбүз керек. Тармактагы эрежелердин бузулуп жатканына дагы жоопкерчиликти кароо зарыл. Мурдагыдай алсыз мамлекет же акча маселеси деген артта калды. Биз алдына карай кадам ташташыбыз зарыл. Акырындык менен товарларды жашыруун жеткирүүчүлөр менен сапатсыз продукциялардан арыла баштадык. Муну сиздер дагы жакшы билесиздер. Саламаттык сактоо министрлиги бир нече мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Бул мыйзамдын долбоорлору албетте эффективдүү болот деп ойлойм. Ар бир пунктун дыккат карап чыгалы. Тегерек столдун жүрүшүндө мамлекеттик жөнгө салуу тутумун өркүндөтүү, электрондук өкмөттү киргизүү, өзгөчө кырдаалдар учурунда өлкөнү дары каражаттары жана медициналык буюмдар менен жеткиликтүү камсыздоо, дары каражаттарынын жок болуу жана дефицит коркунучтары тууралуу маселелер каралды. Өз кезегинде мыйзам беренелерин ИАЭПтин талаптарына шайкеш келтирүү дагы эске алынды. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.